Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мен сөзсүз түрдө бул обращенияны жасап жаткан учурум бардык аял затына жана бардык эркектерге тиешелүү. Азыркы учурда жана абетте сиздерге жаңылык чыкты эле. Бир аялды изделүүдө өтө катуу, бул аял азыр тирүү же болбосо өлүү, өтө мындай ыңгайсыз абалда изделип жатканда милиция кызматкерлери издеп жатышкан. Анан педофил, ал ошол жанагы кылмышкер азыр гана табылып, ошол аялын өтө уур токмокко алып, эми көрсөңүздөр адамчы да кыз кыйноолорго алган да. Булдай абалды көрүп туруп, мен эч качан кайдыгер карабайт элем. Себеби ушундай зөөкүрлөргө, ушундай камап алып бирөөнүн кызын эртең өзү да ойлойбу, өзүнүн кызын да бирөө ушундай кылган болсо кантип чыдап турат? Эми ал да бирөөнүн кызы да, караңыздарчы. Бети башын канжалатып, уруп, кыйнап, өтө бир жаман абалга кептеп коюптур да. Мындай ушундай акмактарга мамлекет тарабынан суранат элем, бир катаал жаза чыгарганыңыздар да аябай жакшы болот эле да. Мына депутаттар да бир ушу жогорку кеңеште көтөрүп, ушул маселени бир өзүңүздөр карасаңыздар аябай сонун болмок да. Караңыздарчы, эми аял затын кор кылып, ушинтип кыйнап, анан сабап кызганычтан улам деп атат да. Эми кызганычтан улам болгон чакта дагы мынантип бирөөнүн кызын кыйнаган болбойт да. Өтө боорум ооруп, азыр ушул интернет тармагына чыгып аткан учурум. Азыр сиздерге бир катар жаңылыктарды дагы айтып өтүп кетсем, бүгүн ошол кечирээк милиция кызматкерлери катуу ошол издөөгө алышып, аларды экөөнүн табышты да. Эми байкуштун ыйлап жаткан голосторун дагы сиздерге көрсөтүп угузуп өтүп кетем го. Ушунчалык жалдырап атат да. Эми чен менен да бул кызганыч дагычы. Караңыздарчы, бирөөнүн айдай кызын ушундай токмокто уруп, бети башын кескилеген, бул өтө акмакчылык туугандар. Ушундай кылмыш кылган адамдарга бул эми эч ким жок болсо, эч ким муну издебесе, балким аялды өлтүрүп коюшу мүмкүн эле да. Эч ким издебесе, балким аялды өтө бир кыйнап өлтүрүшү мүмкүн эле, же башка нерсе кылышы мүмкүн эле. Божомолдоп гана айтып атабыз туугандар. Анан ушул видеонун таралышына дагы салымыңыздарды кошуп, поделиться кылып кетиңиздер. Анан бардык адамдарга жетсин туугандар. Мамлекет тарабынан ушундай адамдарга бир өлүм жазасын сунуштаса, мен колдой белеңиздер. Ушул боюнча комментарий жазып кетиңиздерчи. Өлүм жазасын да киргизип коюш керек мындай адамдаргачы. Мындай адамдар бир коомдо деле бир пайдасын келтирбейт да. Караңыздарчы, бир аял затына ушундай жаман бир кылыкты жасап кыйнаган, бул өтө оор нерсе, бул күнөө дагы туугандар. Эми адамчы дагыста эмне деп дагы айтышын билбей турам. Азыр бул жакта зээним кейип, бул абалды көрүп туруп, ушул срочно обращение кылып аткан учурум. Ушуга кандай дейсиздер? Ушундай аялдарды кордогон, аялдарды өтө эле бир ашачаап кордогон эркектерге бир өлүм жазасын же болбосо өмүр бою эркинен ажыратуу каралса жакшы болот эле. Ушундай нерселер тыйыла эле. Балким атууга, мындайча айтканда, өлүм жазасы болгондо көпчүлүк учурда бул нерсе тыйылат эле туугандар. Мына коркуп калат эле органдардан дагы, ушул эртең сот болсо ушундай өлүмгө кесилип калышы мүмкүн деп адамдар дагы, ушул педофилдер дагы, ошол кылмыш кылган адамдар дагы өздөрүн карап жүрүп калат эле туугандар. Мына бул азыр абалды көрүп чындап зээнин кейип бир ыйлагың келет да. Өтө жаман иш болуптур. Бүгүн ошо кечке чейин ушундай жаман иш болуптур да туугандар. Комментарий жазып өзүңүздөр дагы ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер. Пожалуйста. Руки, горло. Лежать. 13 мая 2025 года, примерно в 23:30 часов, в службу 102 ГУВД города Бишкек поступило сообщение о том, что в тот же день, примерно в 15:40 часов, гражданка КМ была насильно увезена с работы ее супругом, гражданином АТ, на почве ревности, и местонахождение пострадавшей было неизвестно. Сотрудниками милиции были предприняты все необходимые мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого и пострадавшей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД Ленинского района города Бишкек задержали подозреваемого, гражданина АТ, 1984 года рождения. Он был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ВВС ГУВД города Бишкек. Ассаламу алейкум, Кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Түкөс тене ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды.
дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактарда мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Бишкекте изделип жаткан Мээрим Кайрат кызы табылып, күйөөсү камалганын Ленриби билдирди. Буга чейин милицияга 33 жаштагы келинди жолдошу күч менен жумушунан алып кетип, кызганычтан улам белгисиз жерде кармап турганы тууралуу маалымат түшкөн. Адам уурдоо фактысы боюнча иш козголуп, экөө тең табылган. 41 жаштагы киши камалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгени айтылды. Видеодо келиндин бети кесилип, канаганын көрүүгө болот.